Замирбек Мазаитов бул тармакта 15 жылдан бери эмгектенет. Күнүнө 5-6 чакырууларга барып, жалындын арасынан канчалаган адамдын өмүрүн өлүмдөн арачылап жүрөт. Өзгөчө анын пандемия шартында тынымсыз иштеген ак кызматы бааланды. Ушул тармакта эле гана иштеп атам. Өрт өчүрүүчү куткаруучу болуп башка тармакка өтпөдүм же өзгөртпөдүм. Эң негизгиси өкүнбөдүм. Сыймыктанам бул иш менен. Бул иште биз эң негизгиси күжүрмөн даярдыкта болушубуз керек. Бир эле өрт өчүрүү менен эмес, адамдын өмүрүн да сактоого күч кубатыбызды жумшайбыз болгон. Ишинин түйшүгү менен кыйынчылыктарына карабай, ал өз кесиби менен сыймыктанат. Куткарган адамдардын абалын ойлонуп, кээде түнү менен уктабай чыккан күндөрүн эскерет. Керектүү учурларда тайманбастан кирип түтүнгө болгон күч кубатыңды ошо адамдын өмүрүн сактоого жумшаш керек. Алып чыгып тез жардам кызматына өткөрүп берип, кийин алардын ооруканада абалын бир аз сурап, кандай абалда болду экен деп эртеси кызалат болуп ойлоносуң. Сактап калган адамдын өмүрү сакталдыбы, кийин сакайып жашап калдыбы деп ойлонот экенсиң да. Ошол учурларда толкундарасың аябай, чындап эле рахмат айтышат, ыраазы болушат. Чогуу иштеп жүргөн кесиптештери Замирбек Мазаитовду адамгерчилигин, кесипкөйлүгүн, ишин берилүү менен аткарып, көптөгөн өрт өчүрүүчү куткаруучуларга өз тажрыйбасын бөлүшүп, кеп кеңешин берип турарын айтышат. Жан келгенде мага ушул машинанын көп нерселерин үйрөтүп, машинанын ичинде толгон ошол путуулары болот, ар биринин өздөрүнүн аттары болот. Ошолорду үйрөтүп, өрткө барганда кайсы жерде иштетесиң, ошолорду ажарганда өзүң мындай алып жүрүү немелерими, техника козустарын үйрөтүп, көп нерсени үйрөтүп, мага көп жардамы тийген. 37 жаштагы Замирбек Мазаитов башка кызматкерлерден айырмаланып, берилген тапшырманы так туура аткарып, пандемия шартында тыныгуусуз иштеп, мыкты адис экендигин көрсөттү. Кылган иши, ошол ишке болгон өзүнүн баягы жөндөмдүүлүгү, бул бир эле ушул өрт куткаруучу кызматын аткарбастан андан сырткары коюлган тапшырмаларды дагы өз убагында аткарат, так аткарат. Суткага нарядка келип, ошол эле суткадан чыгып, кайра эле ошол эле мына пандемия учурунда мына дезинфекциялык иш-чараларына катышып атты. Өзүңүздөргө белгилүү болду, ушу бүт эле жөө жүрүш менен мына өрт өчүрүүчү автоунаа менен ушундай дезинфекция иштерин жүргүзүп аттык да. Катардагы өрт өчүрүүчү, куткаруучунун эмгеги бааланып, даңк медали менен сыйлануусу жалпы бул тармакта эмгектенген кызматкерлерге сыймык болду. Алардын ишке болгон кызыгуусу артып, өз кесибин дагы да жогору баалап, ишине болгон жоопкерчилигин күчөттү. Нуржамал Алымкулова, Абал Асылбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош шаары.